Kim? Siz kişine жаш жигит келсеңиз бул жака. Азыр 1 мүнөт. Келсеңиз. Атыңыз ким? Алымбек? Алымбек байке. Алымбек байкени карасак, негизи эле адамды 3 бөлүккө бөлүп карасак болот. Бул жыныстык жагы, бул курсак жагы, бул баш жагы да. Алымбек байке мисалы, биз ушул сыяктуу түзүлгөн адамдарбыз. Бүгүн өкүнүчтүүсү адамдар биринчи, экинчи бөлүгүнө акчаны аябай айтат. Бирок муну жак пустой контейнер болуп турат да. Түшүнүңүздөр? Азыр мисалы курсакка десе самсы башка айырмасы жок. Азыр мисалы завтрак кылып келдиңиздер, чай ичип келдиңиздер десек, да, чай ичип келдик. Бирок китеп окуп келдиңизби десем, же Куран окуп келдиңизби десем, кайсы да, ооба дейсиз. Мына биздин инвестициябыз каяка болуп атат да, урматтуу мекендештер. Негизи маселе болду отурсаңыз болот. Ушул нерсени айткым келип атат да силерге. Адам 3 бөлүккө бөлүнөт экен. Жыныс жагы, курсак жагы, анан баш жагы. Жыныстык жагын тойдуруп аткандар, нафсисин кумарын тойдуруп аткандар, башкалар толтура. Албетте отелдерде, башкаларда калган ишин кылышып атат. Мисалы 3000 сом отель дейт, бул арзан көрүнөт адамга. Бирок 3000 сом курс экен, английскини үйрөнүп кой десе, бул кымбат көрүнөт адамга. Мына жерди толтурушубуз керек. Бул жерде толдурганыбыз бул тарыхта калат. Тарыхта калган адамдар бардыгын карасаңыз, мына жерди толтурган адамдар. Мына жакты, курсак жакты, жыныс жакты толтурсак, булар туалетке эле барат. Кыска нускасы ушул, эгерде башты толтурсак, бул тарыхта калат. Курсакты, жыныс жагыбызды толтурсак, бул туалетте калат. Биз тарыхта калыш тандайлыбы же туалетте калыш тандайлыбы? Кайсы бирин тандайлы? Бул өзүңүз чечишиңиз керек болгон маселе да.